Бұл құрмандық чалуу силердин ата бабаларыңардын Ибрахим пайгамбардын сүннөтү деген. Ошодон бери келатат. Буга бизге эмне болот дегенде айтты. Құрмандық чалгандын өтө улуу совапторун айтты. Улуу совабы ошо құрмандық чалганыңызда бисмилла Аллаху акбар деп. Ошол биринчи тамчы кан жерге түшөр замат, түшө электе ошол құрмандық чалган кишинин же аялдын бардык күнөөлөрү кечирилет деген. Жана ошол канча жүн болсо, жүнүн санынчалык. Эгерде эчки сойсо, кылын санынчалык. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айткан, силерге мынакей Алла Тааланы зикир кылыш үчүн ар бир үммөткө Алла Таалам өзү дайындап берген мындай ибадат бар. Ошол ибадатта бизге 8 түрлүү мал жандыкты, үй чарба мал жандыгын курмандык чалганга уруксат берилген. Алгайсы төөнүн эркек ургачысы, уй, бука, койдун эркек ургачысы кочкор, эчки ургачысы эркеги, мына ушинтип 8. Ушу 8-өө гана курбандыкка чалынат. Жылкылар чалынбайт, тоок жана башка жандыктар алар чалынбайт. Ушу 8. Албетте булардын жаштарын эске алыш керек. Шарият боюнча ошол төө боло турган болсо 5 жаштан жогору деп, уй мынал бука боло турган болсо 2 жаштан жогору, кой эчкилер 1 жаштан жогору. Албетте койлордун эгер мындай пародиси чоң кой боло турган болсо 6 айдан жогору чоң койлорго ушу 1 жылдыктарга аралаштырсаң, бир көлөмү чоң болуп билинбей турган болсо ошолорго да уруксат берилген. Бирок курмандык чалганда ошо койлор жакшы бир айыптан таза болсун. Арык, аксак, көзү көр, мүзү сынык, куйругу кесилген, кулагы кесилген, тиштери күйүлгөн, мына ушундай болуп калбасын, котур сотур деген жакшынакайын карап, сонунун карап, машалла, тазасын Алла Тааланын аты үчүн бисмиллахи Аллаху акбар. Аллахумма минка ва лака ва тaqabbal минни деген дуа менен муздалат.